Арзан жер чыкса сатып алат элем, акчам даяр эле деген агалар, сиздерге сонун вариант чыкты. Бүгүнкү чыгарылышыбызда биз сиздерге Ош Алай негизги трассасы 9-километр Мада айылынын центрине жетпей, тактап айтканда Торгой булак айылынын жан конушунан сатыла турган 5 сотук жер тилкесиндеги даяр Полторашка түбүндө салына турган үйдүн фундаменти бар жер шашылыш түрдө сатыкка чыкты. Бул фундаменттин узун турасын айта турган болсок, 8,20 11. Асты бийик көтөрүлүп, буйруса 2 бөлмө, чоң бөлмө болот. Каалагандай бөлүп алсаңыздар дагы болот. Үстү болсо дагы бир 5-6 бөлмөгө бөлүнөт достор. Проект даяр. Эгерде ушул боюнча эле аламын, үйдү баштай берем десеңиздер, проектиси үйдүн ээсинин өзүндө бар, берет. Анан жайгашкан жери дагы өтө панорамный жерде, шамалбак, сонун жерде жайгашып тур. Караңыздар. Панораманы көрдүңүздөрбү? Бул жагы Торгой булак жан конушу. Суу жакында келет мынакей. Азыркы мына жашап аткандардын бардыгы суу кампа жасап алып туруп, мына бул баш булактын таптаза чыккан булак суусунан алып келип, водовозго 5-600 сомго, 1000 сомго жетпеген акчага толтуруп алып, бир ай жыргап жашап атат. Эми бул убактылуу. Светтери келип калган, стандарт столбалар тургузулуп келди. Сиздер тартып келип, подключение кылып алсаңыздар эле болду. Бүт ошого төлөнө турган төлөмдөр, акчалар төлөнгөн. Эми келүү жолдору кандай десеңиздер, көчө тараптан биз сиздерге даректерин айталы, андан кийин сөзүбүздү улантабыз. Учурда мен Ош Алай негизги трассасы 11-километрби Айтор Мада айылынын центрине жетпей, Торгой булак айылынын негизги кире бериш жолунда турам. Ушунан түз чыгып бара бересиздер, мечит келет. Мечиттен айланып, оң жакка бурулуп, дөңсөгө чыгып бара бересиздер. Негизи достор, көрдүңүздөрбү? Тетигинде турган телевишканы көрдүңүзбү? Ошонун астынан сатыла турган жердин өзүнө барабыз. Дөңсөгө чыгып келдиңиздерби? Дал ушул дөңсөөдө буйруса бул жерде трансформатор орун алган. Ошону болжолдоп алыңыздар. Андан түз барып тетиги көрүнүп аткан үйдү көрдүңүздөрбү? Ошонун астына барасыздар. Оң жака бурулуп, жок жакыныраак жолду айтпайсың десеңиз, ушул дөңсөөдөн чыгып туруп, түз барсаңыз, тетиги телевишканы көрдүңүздөрбү? Ошол телевишканын астында батыш тарабында 100 метр жүрсөңүз, жанагы сатыла турган жердин өзүнө барасыздар. Жанагы биз көрсөткөн жерге келе бересиздер. Дагы бир такталып кете турган нерсе, мына телевишканы көрдүңүздөрбү? Ушул телевишканын күн батыш тарабына бир 100 метрдей жүрүп олтурсаңыздар, дал ушул фундаменттүү жер тилкесине келесиздер. Мына фундамент, көрүп турасыздар. Эми сиздерге чек араларını айта турган болсок, тетиги ажаткананы көрдүңүздөрбү? Ошонун жанында көк пакет байланган казык турат. Ошол накта чек араңыздар. Андан түз келесиздер, бул жерге чейин келет. Калганы бул жагы 5 сотук 20-га 25 размериндеги ушул жер. Стандарт. Оппа, келе бересиздер. Бул фундамент болсо, не болсо дагы Полторашкага ылайыкташтырылган да. Өзүнө деп акча каражаттарын, курулуш материалдарын эч аябастан российский арматураларды колдонуп төшөп, фундаментти чекчейтип коюптур. Мына подушкасы дагы жакшы. Жерден бери жарым метр 60 сантиметрдей чыгарылган. Көрүп турасыздар. Бөлмөлөрү бөлүнгөн. Тумбалардын буйруса колонналарынын арматуралары чыгып турат. Дальше өзүңүздөр улап кете бересиздер. Эки тарабыны буйруса топурактарыны керек боло турган болсо, секин акырындык менен өзүңүздөр бир калыбына келтирип аласыздар да. Ошол шамал мына беттен сылап, салкын шамал согуп өтүүдө. Эки этажчы Полторашка салып ала турган болсоңуздар, шабадада жатып уктайт экенсиздер да. Баасы 1.390.000 бааланды. Жакындаштырып такап айтып койду. Буйруса келе бересиздер. 20-га 25 размеринде. Мына ушул фундаменттен 2 метр жол акысы ташталган. 2 метрден кийин заборуңуздарды тосуп алсаңыздар болот. Мына негизги ход мына ушул тараптан болот экен. Кимде-ким ушундай арзаныраак жер үй алам деп кызыгып, акчасын камдап жүргөн болсо, мына чамдаңыздар, сиздерге насип кылган болсун. Мен анда бул чыгарылышты жыйынтыктадым. Эсин номер экран астына камтылган, өзүңүздөр чалып байланышып келе бересиздер. Документтери буйруса так, токтом негизинде алынган, бирок кызыл китепке даяр. Буйруса арзаныраак алам десеңиз, түшүп берет, китепти өзүңүз жасатып аласыз. Жок, өзүң жасап бер десеңиздер, анда сүйлөшөсүздөр. Өзү нарыдан бери тарс кызыл китепти сизге карматат. Ал жагыдан кыжалат болбоңуздар. Ошол эми мечит, мектеп, бала бакча, сос объект кандай десеңиздер,
Мынау мадыга каттасаңыздар болот, ачыга каттасаңыздар болот. Мынау дөңсөдөн ашып түссөңүздөр эле ачы. Мектеби да жакын. Бир каналды бойлоп өтсөңүздөр эле болду. Ачынын мектеби бар. Каттай бересиздер. Буюрса садиги бар. Өзүнө качан түшөт десеңиздер, эл эми көчүп баягындай болуп үйлөрүн салып атат. Толук бир 90-95% эл көчүп келгенден кийин буюрса жүгүр менен мамлекетибиз ушундай темпте кетип аткан болсо, Зыңкыйты Бекеташ жакшы мектебини, садигини, мечитин куру берет. Менен да бул чыгарылышты жыйынтыктадым. Сүйлөшөсүздөр, чалыңыздар, байланышыңыздар. Ассаламу алейкум.